Кубанч эке, мектепке форма кылганга шартым жок эле. Ошого сиздерден жардам сурайын дедим эле. Атасы каза болгон. Мына кызым быйыл 3-класска барат, балам 1-класска барат. Бизге ошол серый форма болсо жакшы болот эле. Ошо форма болсо, бут кийим, анан сумка болсо жакшы болот эле. Мен мына үчөөнө жетиштире албай атам да, чоңум быйыл 7-класс болуп калды. Чоңума зорго кылып берет окшойм. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүн 13 август 2025 жыл. Адаттагыдай эле сентябрь жакындап келип жатат. Биздин тизмебиздеги такталган чыныгы муктаж үй бүлөлөр, күйөөлөрү каза болгон, же болбосо ажырашкан балалуу келиндер окууга кийим кече, окуу курал, сумка жактан жардам берүү жөнүндө бизге кайрылып жатышат. Билесиздер, мынтип жардам суроо бул оңойчулук менен болбойт, ушу чыныгы муктаж болгончо жардам сурап кайрылышат. Ошого байланыштуу биз сиздерден ушул сентябрга окууга жардам берүүңүздөргө салым кошууга чакырабыз. Акчалай түрдө салым кошсоңуздар болот, көрсөтүлгөн эм банка, же болбосо кийим кече менен жардам берсеңиздер болот. Пайгамбарыбыз алейхисалам айткан, ким кайсыл бир адамдын муктаждыгын чечсе, Алла Таала ал адамдын бул дүйнөдө жана кыяматта муктаждыгын чечет деп айткан. Ошого урматтуу берешен инсандар бул маселеге кайдыгер болбооңуздарды чакырабыз.